Тамат KG дыйкан үрөнчүлүк чарбасы 2015 жылы негизделген сапаттуу помидорлордун жана концентрат түрүндө томат пасталарын экспортко алып чыгышат. Жалпы аянты 600 гектар айдоо аянттарына Италиянын Хайнс сортундагы помидорлорду өстүрүшөт. Ал үчүн автоматташтырылган италиялык күнөскана комплекси ишке киргизилген. Наша томатная паста уходит на рынке СНГ, это Россия, Казахстан, Узбекистан. Биз помидорду өстүрүп, томат кылып, ички жана тышкы рынокко алып чыгабыз. Биздин өндүрүштөр негизинен Казакстан, Россия жана Өзбекстанга экспорттолот. Ошондой эле Япониянын Kagome компаниясы дагы биздин томат пасталарына кызыктар болушууда. Буга кошумча белгилүү Хайнс, Махеев томат пасталарын чыгарган компаниялары биз менен иштешүүгө бел байлашты. Тамат KG заводунда өндүрүлгөн өнүрүмдөр тамак-аш өнөр жайында кетчуптарды, помидордон жасалган ар кандай соустарды даярдоо үчүн колдонулат. Ишкана жыл сайын 48-50 тонна жогорку сапаттагы томат концентратын чыгарат. USAID-тин ишкердикти жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү боюнча долбоорунун колдоосу менен заманбап үлгүдөгү техникалары жана жабдыктарды Америка, Япония жана Туркия мамлекеттеринен алып келишкен. Заводто 120 киши иштейт, 3 смен. Завод полностью автоматизированный. Заводубуз сезонный, 3 ай иштейбиз. 24 саат. Сезондон кийин консервация кылып туруп, анан уже шашпай томаттарды сатабыз да. Аталган заводдон чыгарылган бардык продукциялар эл аралык азык-түлүк коопсуздугу системасына ылайык талаптарга жооп берет жана тиешелүү сертификаттары алынган. Дүйнөгө белгилүү Хайнс жана Махеев томат пасталарын чыгарган компаниялар экологиялык таза экендигин далилдеп, бирге иштешүү сунушун киргизишкен. Эл аралык сертификаттын схемасында иштейбиз. FSC 2200. Бул жана хасыптын эмесине кирет, бирок бул хасыптан да жакшы. 2 сертификат кошулганда 9001 менен ISO 2200. Эми биздин паста сапаты боюнча эң жогорку пасталарга кирет. Кыргызстанда мындай паста жок. Томаттын составында только помидор бар. Башка эч кандай суу да кошулбайт, эчтеке кошулбайт. Только паста. Эл аралык стандарттар менен иштеген Тамат KG компаниясы эл аралык рынокко чыгууга фьючердик келишимдерди түзүүгө, каржылоону тартууга, соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө жана максималдуу түрдө ири өлкөлөргө экспорттоого чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Сайрагүл Болотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.